Ассаламу алейкум, кыз эле. Ушу келе жаткан шайлоого ой пикиримди чын жүрөгүмөн айта кетсемби деп чечтим. Ошо эски эле депутаттар уялбастан кайра бийликке барабыз деген, чындыкты айтабыз деген сөздөрүнө эч бир ишене албай турам. Себеби буга чейин деле Алмазбек Атамбаевдин убагында ушинтип эле айтып эле депутаттык мандатты алып алып эле өз билгендерин кылышкан. Эми мында деле ошондой. Эми мунусунда андан дагы өтө татаал болчудай болуп атат да. Себеби Алмазбек Атамбаев түрмөдө. Алмазбек Атамбаевка деген неприкосновенности ошо депутаттар убагында кол коюп, эл шайлаган депутаттар кол коюп коюшкан да. Анан ошого байланыштуу ал дагы Алмазбек Атамбаев дагы абакта жатып алып соттоп атпайбы? Силер деген неме этип право закон боюнча андай эмес. Мына закондо деген эл шайлаган депутаттар мага неприкосновенность берип койгон. Силер деген мени камай албайсыңар деп. Ошонун себебинен элдин баарына сабырдуулук, жүрөктөгү ыйман, ой пикирибизди айтып, Кыргызстанды жакшы жолго түшүшүн баардык кыргыздар биригип алып Атамбаевден чындыкты сурашыбыз керек. Атамбаев, чындыкты айтыңыз. Эмне себептен мындай болгон деп. Эмне ойлойсуңар? Атамбаев эле баардыгын канадалыктарга чалып алып, келгиле столго мен силерге деген сөз бар. Силер монча акча беришиңер керек, мончушуңар керек. Акча бербесеңер силерди монтуп коем деп коркуткан деп ойлойсуңар? Жок, андай болгон эмес. Ортодогу адамдар Атамбаевка жол таап, мындай баш керек, тиңдей баш керек деп через знакомый болуп жеткен. Лейген стол даярдап, столдун үстүнө лейген коньякты коюп, Атамбаевди ошол жерге чакырып жибитип дегендей сөзгө тартып, анан ошонун аркасынан азыркы кыргыздар жер жүзүнө тарап, Кыргызстан деген почти өчүп эле бараткан учурда мына азыркы Садыр Жапаров келип, эми Садыр Жапаров деле убагында туура кылган, видеого тартып болгон ишин ал моментте телефон, смартфон деген мындай связь деген аз учур болчу, ошого дагы байланыштуу. Анда колдой элбей калды канча деген адамдар. Эгерде чындыктуу эле азыркы учур болгондо баардыгы Садыр Жапаровду колдоп, Кумтөрдү ошондо эле канадалык шылымдарга бербейт болчу. Ошого байланыштуу азыркы учур ушундай болуп атат. Ошонун себебинен Атамбаевден чындыкты сурайлы, жүрөгүнө сабырдуулук, ыймандын суусун тамызалы, чындыкты айтсын деп. Азыркы депутаттар отуруп алып, биз чындыкты айтабыз, биз чындыкты көрүп атабыз дешет. Кайсы чындыкты алар көрүп аткан, кайсы чындыкты айтышат, эч бир ойго келбейт да. Кайсы чындыкты айтышат, эмне чындыкты айтышат. Кана анда азыр коркпостон айтышпайбы? Мына убагында Атамбаевдин убагында мындай болгон, могу кишилер келген алган деп. Булар клан, бир система, баардыгы бирге болушкан. Ошонун себебинен азыр эми буларда карабайсың, уже адамдардын психологиясын изучать этип алган, бизге кандай десе, кандай сөздөр жагат, ошонун баарын билип алган. Ошонун себебинен азыр дагы аттанып жатышат. Депутат болобуз, Кыргызстанды кыйратабыз деп. Булардын сүйлөгөн сөзүндө сабырдуулук жок. Булардын сүйлөгөн сөзүндө байлык эле, анан өзүмчүлдүк эле бар деп ойлойм. Ошо менин ой пикирим. Дагы көп сөз бар жүрөгүмдө. Ошо көп сөздүн баарын акырындыктан айтам. Акырын айтпасам да эртең деле айтышым мүмкүн. Чындыгында биринчи жолу интернетке ушундай видео таратып, ой пикиримди айта кетейин дедим. Эгерде кимде ким катуу сүйлөп, катуу айтып алсам, кечирим сурайм.